короче башка жерин мисалы 1000 гектар жери болсо 900 гектар бар бизде деп көргөзүп жүргөн. Ушуну ревизия кылгыла да 1 квадрат метр жерди спутниковый карап эле билгедей бололу деп биз азыр инвентаризация жүргүзүп атабыз. Жылдын аягына барып бүтөбүз, болбосо 27-нин ортосуна чейин барып бүт республика боюнча бүтөбүз. Ошондон келип чыгып калды да. Анан канча жер 49 жылга берилген деп аны ревизия кылсак, бири-бирине сатып эле кете берген да, баягы көк китепте эле 49 жылдыкты деп. Анан ошондон келип чыкты. Не кылалы деп туруп анан кой, мындай болбойт. Жерди алдыңбы 49 жылга, алсаң сал сен. Сала албасаң кайра өкмөткө өткөрүп бер. Анан башка бирөөгө сатып ал жерден воздухтан акча жасаба деп туруп анан кийин мыйзамга өзгөртүү киргизип, азыр жөн эле бул сунуш. Биринчи 10 жылга берели, 10 жылда салса, мисалы завод салам, фабрика салам, логистика салам, же болбосо бир 5 жылдык отель салам десе, 10 жылда баштасын, 1 жылдан баштасын, 10 жылга берели дагы, жакшы салат экен деп туруп 25 жыл узарталы. Дагы салса, анан кийин 49 жылга мынакей, эми сен колдоно бер бу жерди, мына сал. Деп ушинтели деп атабыз да. Жанагындай биздин эле кыргыздар ал, биги иностранецтер саткан эмес антип. 49 жылга алып алган, биринчи, экинчи киши эмес. Биздин өзүбүздүн эле кыргыздардын жарандары эле. Ушинтип сатып жүргөн да. Анан ошону жок кылыш үчүн биз баягы мындай мамлекет күтүп отура бербеш керек да 35 жыл. Туурабы же туура эмеспи? Албетте иштеш керек. Завод фабрика салам деп алдыңбы сал. 35 жыл мамлекетти күттүрбө, элди күттүрбө, эл талап кылып атат, жашообуз оңолсун, рабочий место түзүп бергиле, тентибейли, өзүбүздүн өлкөбүздү иштейли деп, туурабы? Ооба. Анан сен эле 100 гектар жерди алып 35 жылдан бери бул менин жерим деп, же бир чырпык сайбай кармап отурсаң кандай болот анан? Ошону анан кийин мен киргиздирип атам да өкмөткө. Киргизгиле, жогорку кеңеш келсе карагыла, обсуждать эткиле, анан талкуу кылып алып келгиле мага. Түшүндүңөр да? Албетте. Анан бул жерде бир маселе болуп атат да, айрым бир өлчөмү болот да, ошол ижарага бериле турган жердинчи. Бул жерде кандайдыр бир чен өлчөм болобу? Айрымдар түшүнүп атат да, ошол жердин баардыгын эле кытайлыктар алып коюшу мүмкүн депчи. Мындай бир кыргызстандыктарга мынчасы болуш керек, бул жактыктар мынчасынан ашпашы керек дегендей дагы чен болобу? Кимде ким эгерде алса, мисалы 10 гектар жер алдыңбы, ошол жерге эмне салам дедиң? 100 миллион долларлык бир эс алуучу жай салам дедиң, сен ошол жерге салышың керек. Мейли ким болбосун алып. 49 жылга деп берип атпайбызбы? Ал салды дагы 49 жылга ошо эс алуучу жай кылып иштетип атат. Ал жерде эмне пайда болот? Кыргызстанга эмне пайда дебейсиңерби? Ал пустой эле, жөн эле жаткан жер. Ал жерде биринчиден рабочий место пайда болот, экинчиден салыктар түшөт, үчүнчүдөн туристтер келет, алардан түшөт, мисалы да. Анан ошентип эле мамлекетке ал жерден пайда болуп атпайбы? Анан 100 миллион салып бүткүчө эле сен бир 30 миллион пайда көрүп коесуң мамлекет. Ал салып бүткүч жок чейин эле. Ал жерде курулуш материалдарын сатып алат, андан салык төлөйт. Анан 12% салык бар, ошентип отуруп бир 25-30%ын сен салып бүткүчө эле пайда көрүп атпайсыңбы? Андан кийин түбөлүк ошо 49 жыл бою мамлекетте калат да, иштеп атпайбы, иштеп берип атпайбы? Салык төлөп атпайбы мисалы? Туурабы же туура эмеспи? Жумуш орундары менен камсыз болот. Анан 49 жылдан кийин таштайт да кетет да мисалы. Аны көтөрүп кетпейт ошол жерде салган нерсесин. Чет өлкөлүк жумушчулар келип иштеп көбөйүп кетишти аябай. Биз иштей албай калдык деп нааразылыктар жазылып атпайбы? Мына ушундан улам айтып атам да. Жок, бул калп сөз. Мына азыр деле жумушчу күчү жетишпей, курулуштарда, тикмечи жерлерде ошол айрыкча ошо эки тармакта жумушчу күч бүгүн да жетишпей атат мынакей. Жол салуу тармагында дегендей мына. Жетишпей атат. Ошон үчүн Индиядан келип атат, Пакистандан келип атат, мына Кытайлар иштеп жүрөт, кошуна өлкөлөрдөн келип иштеп атпайбы мынакей. Эгерде биздикилер жумушсуз калдык деп эле көчөдө кыйкырып чыккан болсо, келсин жумуш беребиз биз. Курулуш, тигүүчү тармагы, жол салган жана башка жагынан берсек болот. Бирок жумушчу орун десе эле министрдин орду, зам министрдин орду эмес, келип эле бизде Кыргызда ким болосуң десе эле 5-класстын окуусунан баштап эле мен президент болом, депутат болом дейт да. Тигүү тармагына, курулуш тармагына, услугага келгиле, жол салганга мына жетишпей атат жумушчу күчтөрү. Ушул тармактарга келгиле. Биздин чет өлкөдө жүргөндөрдүн көбү эле ошол курулуш тармагында да. Анан элдин наразылыгы кытайлыктар көбөйүп кетти деп атышпайбы? Мен 10 жыл мурдагы статистиканы карап көрсөм, 13 000 квота берилген экен. Ошонун 80%дан кем эмеси кытайлык жарандарга берилип турат. Демек бул мурдатан эле келаткан нерсе экен. Анан азыр мына быйыл 100 000 квота бөлүнүп атыптыр. Эми адам квота көбөйгөн сайын адамдардын да саны көбөйөт го. Мына ушундан улам тынчсыздануу болуп атабы? Же ошонун баардыгын эле кытайлыктар болуп атабы? Ал бир эле кытайлар эмес, индустар, пакистанецтер иштеп жүрөт. Кошуна өлкөлөрдөн иштеп жүрөт. Арасында анча-мынча кыргыздар деле бар. Оор жумушка чыдаган кыргыздар иштеп жүрөт мисалы. Мен деле ары бери жолдо жүрүп көрүп атам го. Мен бекинип алып эле бир кабинетте отурган жерим жок. Ошон үчүн ошондой да. Анан эми кытайлар десе эле, булар эми баягы Кытай маселесин кимдер качайт этип атат дебейсизби? Бу жерде бир тышкы күчтөр бар. Анан ички баягы ичи чаарлар дагы бар да.
Бул темир жол бүтпөй калыш керек. Анан могу көпүрө бүтпөй калыш керек. Анан могу жол бүтпөй калыш керек деген. Анан Кытай деп эле Кытай басып кетти, Кытай көбөйүп кетти. Окуй эле Кытай деп. Кытайдан не жамандык көрдүк биз? Мисалы мына Бишкектеги жанакы эле таштанды заводун алалы. Өмүр бою мына 100 жыл десем жаңылышпайм, Бишкек шаары пайда болгондон баштап түтөп жатпадык белек. Туурабы же туура эмеспи? Ооба. Азыр аны түтүндү жоготуп, мусорду жоготуп, таштандыны жоготуп, күйгүзгөндөн тышкары эки пайда алып атпайбызбы? Анын бир пайдабы, экинчи пайда 30 мегаватт электр энергия берип атпайбы? Тазабы, экологиялык таза нерсени кылып. Ошону сен экөөбүз кура алат белек, айтчы. Кура алат белек, айтчы бир. Мен билбейм. Бир турбасын орното алат белең сен барып туруп ошчо. Да, могу турба могу жерде туруш керек деп. Же эми айтсаңыз эми мен сизге суроо берип атам деп. Мен өндүрүшчү эмесмин да, мен журналистмин. Тил мындай да только. Ооба. Иш берсе жок. Ал менин кесибим. Жок да, биз сала албайбыз да аны. Анын системасын да билбейбиз да. Алар келди, 550 Кытай келип туруп салып берди. Анан анын баары кетти да, 5 Кытай калды. Азыр жанакы аппаратта отуруп кантип иштетиш керек экенин биздин кыргыздарга үйрөтүп атат мына. Дагы жарым жыл бирдин айын 5 кетип жалгыз 100% өзүбүз калып башкарып атпайбызбы? Анан жөн эле баягы эптеп эле Кытай менен эки көзү төрт да, бардык мамлекет. Иштесем, ушулардан инвестиция алсам, ушулардын технологиясын алып келип өзүмдүн мамлекетиме курсам деп. Анан биз кошуна туруп, ошону пайдалана албайбызбы? Пайдаланалы да. Кытай менен биздин чек ара бүткөн. 1 квадрат метр талаш жерибиз жок. Эл аралык бир мындай бир маселебиз жок, талаш тартыш. Пайдаланалы ошону. Пайдаланалы да. Кытайдан биз 100 жыл артта калып калбадыкпы? Эми эң болбогондо ошо алдыда келаткан бир 20 жылда бир кубалап жетип алалы да, бир 20 жылга чейин. Кытайдан 20 жыл артта калдык деп. Мына кошуна өлкөлөрдөн 10 жыл артта калып калып атпайбызбы? Калып калбадыкпы мынакей? Мына эми телчип чуркап баштадык мынакей. Экономикалык жагынан, башка жагынан, ички тышкы саясаттан дегендей стабилдүүлүк пайда болгону, инвесторлор келип ататындай. А Кытайга жетпей жүрөт башка мамлекеттер. А биз болсок Кытайды чанабыз келип. Темир жол бүтпөй калса, өмүр бою ар бир кыргыз, 7,5 миллион кыргыз болсок, ар бир кыргыз армандагынасыңар. Миңдеген жылдар бою. Эмне үчүн дегенде биз азыр туйук өлкөдө жашап атабыз. Темир жол бүткөндөн кийин биз транзиттик өлкөгө, дүйнөгө чыгабыз. Темир жол менен биз океанга чыгабыз. Деңизге барабыз мисалы. Акыл эстүү жарандарыбыз андайларга алдырбаш керек. Ошондойлорду угуп көрүп аткан болсоңор, тыйышыңар керек. Себеби дегенде баягы ат башыга логистикалык борбор салабыз дегенде түп көтөрүлүп чыгып, баягы кубалап иштеле го инвесторлорду, Кытайларды. Кытайлар ал жерде дагы жана Эмил Абдыкадыров деген болгон башында ошолор болуп салып баштаганда. Ошолорду кууп ийишкен да. Ал жерге логистикалык борбор түшкөндө 99% кыргыздын пайдасына иштемек экен. 20 миңге жакын жумушчу орун болмок экен. Мен кийин президент болуп келгенден кийин тактадым да, абдан изилдеп көрдүм. Тиш чукуштан баштап электромобиль чыгарган заводко чейин ошол жерге курулмак экен. Анан мынакей баягы дүрбөлөң салгандардын аркасынан сырткы күчтөргө жетегине кетип калып биздин элдер. Ал заводдон куруп алганбыз. Кыргызда жакшы сөз бар го, чакырганга келбеген ымдаганга зар болот деп. Мына азыр чакырып келтире албай атабыз. Мына ошондой болуп калбашыбыз керек да, могу темир жолду куруп атканда дагы. Темир жолдун курулушуна, аларды куруп аткан Кытайларга кокуй тигилер басып кетти, кокуй мунун кереги жок, бизге тигинин кереги жок деп атып, жалпы кыргыз мамлекетинин ушу 7,5 миллиондун элдин убалына калбаш керек жанагындай кыйкырчак-бакырчактар. Мына мисалга алалы Бедел жолун салып атабыз азыр. 28-29 жылы биз ишке беребиз. Бул 3-чү баягы КПП болот да, Кытай менен. Бизде азыр Эркештан менен Торгар иштеп атпайбы? Бул 3-чү КПП болот. Бул жол бир эле тарабына 650 километрге жакын кыскарат жол. Ошондо эки тарабы 1200 канча километр болот, туура? Бул жолду биз 100% өзүбүз салып атабыз. Өзүбүздүн бюджеттин акчасын төлөп берип атабыз. Жыл сайын төлөп отуруп, ошо бир 5 жылда утулабыз дегенбиз. Булар бизге 3 жылда жолду бүтүрүп бериш керек. Айтайын дегеним, мисалы салыштырып айталы да, мисалы биздин кыргыздар өзүбүз эле салабыз, анан кыргыздар өзүбүз эле минте коюшубуз керек деп атпайбызбы? Инженерлерибиз жок. Мисалы ошо темир жол салып атканда, ушул Бедел жолун салганда деле туннелдерди тешиш керек, канча деген көпүрөлөрдү кылыш керек. Эң негизгиси ушул баягы кыйынчылык туннел тешкендерди эме болот экен да, кыйынчылык келтирет экен. Салыштырып айтайын да, 2021-жылы мен кызматка келерим менен баягы балыкчы Барскон жолун, Кумтөрдүн жолун жаңылап коеюн, эми ушунча жыл болду, 1 километр жол салышпады, миллиарддаган долларларды чыгарып кетти деп, анан кийин ошол жолду конкурс уюштуруп баштадым да, ким арзан салып берет деп. Анан ушу China Road соодалашып отуруп, мен 800гө салып берейин деди. Болду, андан ылдый кыла албайм, анткени качествосуна жооп бере албай калам, анда өзүм банкротто болом деп. Анан болуптур деп, анан кийин берели деп атсак, кыргыз компаниялар келди. Баягы жолчулар ассоциациясыбыз деп, 13 компания.
Башында жанакы Мирлан Исагалиев деген турган ак сакалдар бар, көк сакалдар бар арасында. Ой, бизге азыр сен бирөөгө 800гө берсең деди, алар бизге 600гө субподрядка берет дагы 200 миң доллардан километринен чөнтөгүнө салат алар деп. Пайда көрүп кетет деп. Бизге бериңиз түздөн түз деп. Жанымды койбой бир жума аркаман чуркап туруп алышкандан анан айым чын эле эмеспи, ушуларга берейин. Мына биз жол салып жүрөбүз деди да. Анан чын эле эмеспи деп анан ошолорго бердим анан. Мына 2 жылда бүтүрүшүңөр керек деп. Макул деп алабы? Алып, о мин, мына 5 жыл болду, бүгүн да бүтүрө элек. Бүгүн да бүтүрө элек мына. Акыр аягы келип, былтырды ыйлап биз банкрот болгонтабыз, анан солярка кымбаттап кетти, бензин кымбаттап кетти, анан битум кымбаттап кетти деп жолдун жумшала турган материалдар деп. Ыйлап атып, анан өкмөттү жиберип, комиссия түздүрүп, анан баягы 800 миңди көтөрүп бердим, 1 миллион 300гө чейин. Ар бир километрине 500 миң доллардан кошуп бердик мына. Эгерде ошол мезгилде мен ошол эле Чайна Роудка бергенимде, ошол 2022-23 жылы эле бүтүрүп таштамак. Бүтүрүп таштамак, 800 менен бүтүрмөк. Алар менен ошондой деп эсептеп 800дөн бүтүрөсүңөр деп сүйлөшүлүп, ушинтип калганда. Бул ошол эле Чайна Роуд Корумдудан Балбайга чейин алган. Корумдудан Балбайга чейин. Бир жайда биринчи асфальтын бүтүрдү, мына быйыл экинчисин бүтүрүп тапшырып атат мынакей. 2 жайда тапшырып атат. Биздин 13 жолчуларыбыз, ассоциациябыз дегендер мына уже 5-чи жылга кетти мынакей. Бүтө элек эмдигиче чейин деле. 100 километр жол. Биякта эле ошо бир 80 километр жол, эч айырмасы жок. Кытай маселеси боюнча бир жүйөлүү да чочулоо бар да. Мисалы тышкы карыздын катышында биздин Кытайдан алган карызыбыз көбүрөөк. Анан ушундан улам көз каранды болуп калбайбызбы деген чочулоолор бар да. Мен анда бул боюнча как раз бир так маалымат берейинчи, ал үчүн азыр мен данныйларымды ачайын азыр. Так, тышкы карыз, ички карыз, жалпы карыз боюнча. Мисалы мен мына цифралар менен сизге так айтып берейин мына. 2020 жылга чейин биз 5 миллиард доллар карыз болчубуз. Жалпы карызыбыз, ички тышкы карызыбыз 5 миллиард мына. Мен келгенде 5 миллиард болчу. Ички дүң продукциябызга салыштырмалуу, эми экономист финансистер билет, сиздер жакшы билет болушуңуз керек. 70% дагы экономист финансист. Вот тем более мынакей. Анда сиз менин жарым сөзүм менен түшүнүшүңүз керек. Ички дүң жыйымга салыштырмалуу продукциябыздын 70%-ын түзчү. 70%-ын түзчү да. Мунун ичинен тышкы карыз 4 миллиард 217 миллион доллар болчу. Ички карызыбыз 708 миллион доллар болчу. Түшүндүңүз, Эми 2026 жылга келели. Жалпы карызыбыз 10 миллиард болду. Ички тышкы карызыбыз 10 миллиард болду. Ички дүң продукциябыздын 37%-ын түзүп калды. Ооба. Көбөйдү же ылдыйлап турбу? Ички дүң продукция азыр 22,5 миллиарддан ашык. Жок. Салыштырмалуу да. Мына 2020 жылы 70%-ны түзүп атпайбы? Биздин ички дүң продукциябыздын 70%-ны түзүп атат, карызыбыз 5 миллиард долларыбыз. Эми 26 жылы 37%-ны түзүп калды. Ылдыйладыбы же көбөйдү? Айтыңыз сиз, экономист катар. Ылдыйлады. Ички дүң жыйымга карата ылдыйлады. 10 миллиард эмес, мейли 15-20 болсун, бирок салыштырмалуу ылдыйладыбы? Ички дүң жыйымга карата ылдыйлады. Экономист экенсиз как раз. Ылдыйлады, Эми азыр ага да жетебиз. Мунун ичине мына тышкы карыз 5 миллиард 200 миллион доллар болду. 5 миллиард 200 миллион доллар. Ички карызыбыз 4 миллиард 800 миллион доллар. Мына ички карызыбыз өсүп атат. Биздики тышкы карызыбыз көп деле өскөн жок. Биздин ички карыз көп. Ток кетер жеринен айталы, мына ток кетер жерин айтсам, тышкы карыз 1 миллиард долларга гана көтөрүлдүр. Түшүндүңүз да? 1 миллиард. Мунун баарын биз 1 миллиардты башка Кытайдан алган жокпуз. Муну биз Европа банктарынан алып атабыз, Азия банктарынан алып атабыз, эл аралык каржылык уюмдарынан алып атабыз мынакей. Кытайдан тышкы карыз деп акыркы 5 жылда 1 тыйын албаптырбыз. 1 тыйын алган жокпуз. Тескерисинче мына 500 миллион долларды жаптык биз. Бая мурун мен келгенде 2020 жылы 1 миллиард 800 миллион Инексим банктан алган карызыбыз бар эмес беле? Мына ошонун 5 жылдын ичинде жаап отуруп 500 миллионго жакын. Эми мен округлять этип айтып атам. 1 миллиард 300 миллион доллардын тегереги тышкы карызыбыз калды Кытайга мынакей. Мунун баарын 2035 жылга чейин толук жаап бүтөбүз. Азыркы алынып жаткан карыздар болсо, мисалы, жана 1 миллиард тышкы карыз деп атканыбыз доллар. Алардын бардыгын биз даректүү жумшап атабыз да. Завод, фабрикаларга же болбосо жанагы Камбарата бир кесине. Алар Камбарата кеси мисалы өзүн-өзү бир 7-8 жылда коруп туруп ишке бергенден кийин өзүн-өзү 15 жылда актайт. 12 жылда деп атабыз. 12 жылда өзүн-өзү актап, өзү жаап коет. Ал бюджеттен 1 тыйын албайт мисалы. Кыргыз-Кытай темир жолу, мисалы айтышым мүмкүн, аны деле салып атпай, ал карыз. Ал карыз эмес, бул коммерческий проект кылганбыз. Мен муну тышкы карызга албайм дегем. Кирбейт. Коммерциялык. Ар ким өзүнүн немесин баягы салган акчасын ошол жерден 35 жылдын ичинде 35 жылбы 25 жылбы актап алат баягыны. Ар ким өзүнүн немесин ошол жерден чыгарып алат салган акчасын.
ушундай дегенбиз. Дагы кайсылар мисалы? Завод, Бишкектин заводу мисалы. 15 жыл бекен 20 жыл иштетет дагы, биз жер эле бердик да аларга. Иштетет, өзүнүн өзү актап алгандан кийин бизге таштап кетет. Баягы жанагы таштанды иштетчү завод. Өмүр бою бизде калат мисалы. Биздин 100% бизде калат да мына. Мына ушундай долбоорлор ал тышкы карыздарга кирбейт. Биз тышкы карызды кутулуп бүтөбүз 35-жылы Кытайдын алдында. Калган карыздардын бардыгы азыркы алып аткан карыздарды. Завод, фабрика, анан анча-мынча моюнга алыш керек. Бир 15-20% жолдорго жумшалып атат баягы. Жолдорго алып атабыз. Мисалы, могу көлдүн тегерегиндеги жолдор, түштүктө жанагы альтернатива жолго анча-мынча жерден алынып аткан жерлери бар. Эми аны башка проект долбоорлор жөн эле жаап койду да. Тышкы карызды 20-жылга чейин мен ошондо камакта жаттым эле, мен деле интернет карап отуруп алып көрчү элемин. Иймегибизди ыргыталы, шакегибизди чогулталы, сергилерибизди алып барып таштайлы деп калды беле элдер. Ооба. Ошентип калган азыр Тышкы карыз көбөйүп кетти деп чуу салгандардын бири сиз болгонсуз. Ооба. Анткени биздин ички дүң продукциябызга туура келчү эмес. Катышы аз 100%га жакын болуп кеткен. Азыр 37% мисалы. Мен азыр өкмөткө тапшырма койгонмун. Балдар негизи өзү 70%га чейин алсак боло берет. 60 канча пайыз 70%га чейин ички дүң продукцияга чейин. Бирок мен айтып атам, балдар ала берели деп эле 70%га чейин албагыла. Биринчиден даректүү алабыз, экинчиден 50%дан ашырбагыла. Эми мындайынан алып караганда 10 жыл мурдага салыштырмалуу биз азыр чоң каражаттар тууралуу сүйлөп калдык да. 2021-жылдан баштап ички дүң жыйым жылына 8-9%тен 10%ке чейин өстү. Бул өсүү темпи боюнча дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына кирди да Кыргызстан. Анан карап көрсөк, эң жогору өскөндөрдөн бул курулуш тармагы экен. Анан кийин бул кызмат көрсөтүү сектору экен, банк сектору, туризм дегендей. Анан мисалы курулуш бир убакытта токтоп калса, анан кийин башка тейлөө секторда токтоп калса, мындай өзүнөн өзү өсүп, башка товар чыгара турган секторлор өнүгөбү жакын арада 5-10 жылдын ичинде Кыргызстандын экономикалык палитрасы кандай болот? Көп түрдүү болобу? Товар чыгаргандай стабилдүү өсүүнү берип тура турган тармактар болобу бизге? Туура айттыңыз, эми курулуш тармагы токтоп калышы мүмкүн, бирок тейлөө тармагы эч качан токтобойт да. Анткени 7,5 миллион эл бар, 13 миллион турист келип атат, тейлөө тармагы токтобойт. Биз аны да ойлоп атабыз, ошон үчүн мына 100дөгөн заводдорду салып атабыз, жыл сайын. 100 өндүрүш деп, мына быйыл дагы 100 өндүрүш ачабыз. Эгемендүүлүктүн майрамын белгилегенде сентябрдын 12-лери экен Таласта белгилейбиз. Ошондо баягы жылдагыдай, адаттагыдай эле бир өндүрүштү ачабыз да, калганын бүт баягы онлайн режимге коюп туруп, бир 40-50дөйүн ачабыз, жылдын аягына чейин 100 өндүрүш ачабыз. Өндүрүштөрдү тездетип атабыз, өркүндөтүп атабыз, анан туризм тармагын өркүндөтүп атабыз. Туризм бул ички дүң продукцияга чоң салым бере турган бирден бир тармак да. Эми экономист болсоңуз жакшы. Ошого айландырып келатабыз. Мисалы, курулуш токтошу мүмкүн, анткени эми курулушту кура берип, эми жерди эле резина эмес да, чоюлуп эле курула бергендей. Акыры бир күнү токтойт. Ал токтогондон кийин биз туризмден пайда табышыбыз керек, же болбосо жана башка завод, фабрикалардан өндүрүштөн алтын түгөнөт, көмүр, темир түгөнөт, бирок туризм эч качан түгөнбөйт. Биз ошон үчүн азыртадан ар бир үй бүлө керек болсо, мен турист болсом, ошо туристтин акчасын алам деш керек да, ошого камыныш керек. Эчтекеси жок болсо да бир жакшы боз үйдү тигип алып туруп турист кабыл алыш керек. Жакшы тамагын жасап бериш керек, атын мингизиш керек, тоого чыгарып келиш керек, анан жакшынакай узатып коюш керек. Мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу экинчи кумтөр болот деп айттыңыз сиз. Анын салынган инвестициясын өздөрү төлөп, анан кайсы бир убакытта актагандан кийин анан байдап чыга баштайт да. Качантан баштап биз ал жолдон баар таба баштайбыз? 2031ге салынып бүтсө. Кытай, Кыргызстан темир жолу дагы бул өтө чоң долбоор. Ооба. Бул айрымдарга ошо тышкы күчтөр дейбизби, ички күчтөр дейбизби, жага бербеген долбоор. Мен буга дагы ушу кеңири жооп берип кетейинизге, майдалап. Болобу? Албетте, бул абдан кызык тема. Темир жолду курам деп тиги союз чачырагандан бери эле Кыргызстан айтып кетабыз, темир жолду курушубуз керек, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курушубуз керек деп эле. Мен 20-жылы президент болуп келдим дагы эле, дароо эле Кытайдын ошол убактагы элчиси азыр башка болуп калды, Алмашбекти чакырдым кабинетиме. Кофе куюп берип экөөбүз отурдук, айттым. Кытай, Кыргызстан темир жолун баштайбын, Өзбекстан дедим. Баштайлы, силер адистерди алып келгиле, теосун жасайлы, долбоорун жасайлы, ким канча акча салат, кел көрөлү, шарты кандай болот, силер финансировать этсеңер кандай болот, канча пайыз менен, Өзбекстан менен сүйлөшөлү десем, ал ачык эле айтты. Сиз баштай аласызбы деп. Неге баштай албайм? Мен өзүм территориямда турсам, мен Кыргызстан территориясына өзүм жооп берем.
Баштайм мен. Колуңан келеби деп атат да. Колуңан келеби деди да, ачык эле айтты. Анан айтты, жок деди, сиз деди, жалгыз өзүңүз чече албайсыз го. Анткени деди, эгерде Россия каршы болбосо, деди, Россия макул болбосо, биз ал жолго кирише албайбыз деди. Анткени Кытайдын территориясынан да бир 100 километр жол, жаңы жол салыныш керек Торгартка чейин. Анан неге десем, ушундай алар деги анткени Евразиянын территориясы, анан ОДКБга киресиңер силер. Анан алар макул дебесе, биз баштай албайбыз деди. Анан таң ошондой беле деп туруп, анан кийин анан мен Владимир Владимирович анан кийин жумушчу сапары менен кабыл алсын мени дедим. Эртеси эле күнү кабыл алганга макул болду. Анан бул жерден өзүм жалгыз учуп бардым. Учуп барып анан кийин экөөбүз, Владимир Иванович экөөбүз маңдай теске ушинтип бир 35-40 мүнөт отуруп анан ушул темадан аябай катуу талкуулаштык. Акыр аягында анан мен аны ынандырдым. Ошентип отуруп анан ынандырдык. Анткени бул Кытайдын позициясы деле туура, себеп дегенде булар эми гигант мамлекеттер да, дүйнөдөгү держава 3 мамлекет болсо, бирөө Кытай, бирөө Россия, бирөө Америка. Анан бири-бири менен булар эсептешип турбаса да болбойт да. Ошон үчүн анан мага ошондой деп айткандан анан мен Владимир Ивановичке бардым. Анан жарым саат отуруп анан ынандырдым анан. Биз туйук өлкөдө жашап атабыз, ошон үчүн кыйналып атабыз биз азыр. Бул жол ачылса мен кичине мындай бир кенен дем алып калабыз. Аба менен суудай керек болуп атат. Бул деп отуруп анан кийин акыр аягында анан макул кылдым да анан учуп келиптир. Макул кылдым давай баштайлы деп анан бул жол ошентип башталып кетти. Бул жол башталып кетти да. Анан эми бул жолдун бүтпөй калышына башка күчтөр толтура да. Бая бүтпөй калышына. Анан ошолорду бая биздин жанагы блогер дейбизби, жанагынтип бакырчак кыйкырчактар дейбизби, ошолорду блогер эместер да жазып атышат. Блогер эместер да алар эми айрымдары көпчүлүгү эми баягы тили кыйын сүйлөгөндөр, алар сырттан ошо каржыланат да. Ошолордун алып анан качайт этип атат. Кокуй эле кокуй, Кытай деп эле. Кытай бүгүн болот, бүгүн долбоор бүткөндөн кийин кетет, бир да Кытай калбайт. Ошон үчүн Кытай темасын жөн эле качайт этип, ушу бир чоң мега долбоорлор, кылымдык долбоорлор, кылымдык эмес, 1000 жылдык долбоорлор. Бул жолду биз жөн эле темир жол дебешибиз керек. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деп. Бул жибек жолу дешибиз керек. Улуу жибек жолу. Жаңыртылган улуу жибек жолу деп койсок болот. Ошон үчүн 1000 деген жылдар бул бизге керек. Бул Кытайга керек эмес, бул Өзбекстанга же бул башка Европа, Америкага эмес, бизге керек, Кыргызстанга. Бул жол иштеп калса 5 жылдын маселеси экен. Бизди кандай кылып өзгөртөт? Мисалы, мен сизге айтып коеюн, мен экономистмин деп атпаймынбы? Биз окууга тапшырып атканда экономист, юрист деген кесиптер аябай көп болуп, абдан көп юрист экономист чыкканбыз да. Сиз мына 5-10 жылда Кыргызстандын табияты өзгөрөт деп айтып атып сүйлөшүп атпайбызбы? Ошондо биз азыркы жаштарга эмне дешибиз керек? Кайсы кесиптерди тандагыла дешибиз керек? Каяка өзгөрөт Кыргызстан? Бул жол эми кылымдык тема болгондон кийин бизди өзгөртөт да, өзүбүздү өзгөртөт, жашообузду өзгөртөт. Туура айттыңыз. Жана деги экономистбизин деп атпайсызбы? Кайсыл макул кумтөр бүтөт, анан башка түгөнсө, анан эмне кылабыз анан депчи. Мына ушул кумтөрдүн бирөө ушул болот. Транзит болот. Бул транзиттен ары бери өткөндөн эле биз акча алып отуруп, бая жүктөрдөн эле. Бир жок дегенде эле бир 400-500 миллион доллар таза киреше түшүп калат биздин бюджетке мына. Мына кумтөр түгөнсө, темир көмүрүң түгөнсө, мына ушул жактан аласың. Анан туризмден аласың. Мурда илгери туура айттыңыз, баягы юрист, анан тиги бу деген эле кесиптер, экономист эле жүрчү, ташыргытсаң юристке тиет азыр деле барып. Туурабы же туура эмеспи? Азыр туризмге мыкташ керек элдин баары. Туризмди окусун балдар, кантип тозот экен, кантип тиги обслуживание кылса болот экен. Баягы 5 жылдыздуу отелдерде иштеп жүрөт го. Биз мисалы 5 жылдыздуу отелди азыр салып коюп, алып барып туруп, мен моуну тейлегиле десе, бизде тыңгылыктуу тейлеген балдарыбыз жок, кыздарыбыз жок. Анын баары ошо чет өлкөдө, Турцияда жүрөт, Кипрде жүрөт, же башка жактарда жүрөт. Ошон үчүн азыр туризмге неме кылгыла. Келечекте бир 15-20 жылдан кийин баягы азыр ташыргытсаң юристке тийгендей эле ташыргытсаң ошо туризмде тармагында иштегендерге тиет. Ошон үчүн туризмге басым жасашыңар керек. Андан тышкары эми темир жол курулушуна деле керек да кызматкерлер. Мына Кочкорго чейин салдыңыздар, анан дагы бир бутагы Кара Кечеге, андан барып Махмалга жетебиз. Ошондо түндүк түштүккө биз поезд менен да каттап калабыз, туура? Каттайбыз, сөзсүз каттайбыз, Кудай буйрса. Анан мындан алганда биз темир жол туңгуюгунан чыгып атпайбызбы? Эл аралык туңгуюктан дагы, анан ички туңгуюктан да. Ооба, ички туңгуюк биз өлкөбүздү бириктирип атабыз, түндүгү менен түштүгүн бириктирип атабыз. Мындай деги пассажирлар дагы, жанагы жүк ташуулар дагы темир жол менен болуп калат. Ошондо азыр жанагы Оштон берки Төө ашууну ашып, анан Бишкекке же Бишкектен дияка кетип атпайбы машиналар? Бүт грузовойлор токтойт да Бишкектен сразу эле поезд жолго жүктөп эле бияк менен жөнөтөт. Ош Жалал Абадка келген товарды түз эле бияка жөнөтөт. Ошондо биз туңгуюктан да чыгабыз, туюк мамлекеттен да чыгабыз. Ишкерлик кылуу жеңилдейт, товар жүгүртүү арзандайт.
жол кире арзандайт сөзсүз деген түрдө оюм да. бардык жагына бул жакшы жагын алып келип берет. Анан бирок курулушу. Мен темир жолуна кайрылып маалымат ала албадым. Азырынча даяр эмес окшойт. Же болсо ошол Макмалга чейинки жол сиз 35-жылга чейин курулат дегенде айттыңыз. Өзүбүз салабызбы, же инвестиция тартабызбы, же кандай кылабыз? Эми мындай биз эгерде өзүбүз салсак бир 35-жылга чейин барат. 35-37 дагы бир 10 жыл салабыз. Эгерде инвестиция таап калсак, акча булагын таап калсак, эми аяка да чоң акча керек да. $1 миллиард тегерегинде болсо керек деп ойлойм. Мен болжол менен айтып атам. Анда ошол 32-35-жылга чейин бүтөбүз. А эгерде өзүбүздүн күчүбүз менен улантып кете берсек, кара кечеге жетебиз, андан ары Макмалга чейин ушу бир 10 жылда жетебиз. Антса деле болчу да, бул 62 километр 4 жылда салынды да. Бирок колдон келсе, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бүтүп ишке кирип кеткенде биз Макмалга жетип калсак жакшы болот эле да. Ошонун жолун издеп атабыз азыр. Эгерде инвестиция тапсак, баягы инвесторлор тапсак, анда тездетебиз, күнү түнү дебей иштетебиз, акчаны убагы менен төлөп турабыз. Анда ошо 31-32 жылга чейин темир жол бүткөндө анда биз кошулуп калабыз. Жок, таппасак, анда өзүбүздүн күчүбүз менен кылдырап кете беребиз. 4 жылда 62 километрин жасасак, дагы бир 10 жылда калганын бүтүрүп Макмалга жетебиз. Анткени кара кечеге чейин оңой эле жетсек болот өз күчүбүз менен. Андан ары баягы көпүрөлөрдү салыш керек, анан туннелдерди казышыбыз керек, тешишибиз керек. Ошол аябай чоң акча туннелдерге кетип калат экен да. Көпүрөгө деле көп акча талап кылынбайт экен. А мындай түз жерге андан аз. Мисалы түз жерде деле мына биз $1 миллион жетпеген акча менен $955 миң менен 1 километрин салдык да мынай. А биз конкурс жарыялап жана тендер уюштурганда 5 миллион, 6 миллиондон салабыз 1 километрин деп келген. Анан биз кой өз күчүбүз менен салып кете берели деп салып, жыйынтыгында мына 1 километрин ошо 64 километрди $64 миллион менен салып койдук мына болгон. Кыргыздар Исхак Разаковду аябай жакшы көрүп, Разаков дешет. Неге десе, ал кишинин тушунда көп нерселер ишке ашырылган экен. Анын ичинде ошол темир жол салынган экен да. Анан ошондон бери мына эң алгачкы темир жол бүттү да жакында. Эмне үчүн салынбай келди? Бул экономикалык кызыкчылык болуп атса, эмнеге темир жол салынбай келди? Сиздин оюңузча. Эми жеке кызыкчылык, коррупция, баягы урда маай ошондой эле го. Эптеп эле күн өткөрүп, баягы мөөнөт өтүп кетсе болду, болбой. Болбосо мурда деле ушинтип баштаса болот эле да. Туурабы? Болот беле баштаса? Ошону айтып атпаймынбы? Биз кечип атабыз да. Анткени туюк өлкөдө жашап атсак, бир жака дүйнөгө чыгайын десең, бир эки өлкөнү басып араң чыксаң, анан чыгарбай койгондо моменттер бар дегендей жаап койгон убактар. Мисалы Өзбекстан 90-жылдардан бери эле 1200 километр жол салыптыр. Темир жол. А биздики тескерисинче 45 километр жолубуз кыскарып кеткен. Баягы шпалдарды алып, уурдап, анан кийин рельстерди алып, башка жеке компаниялар барып, нефтебаза куруп алган же бир башка нелерди куруп алган. Наоборот, кыскарып кеткен бизде 45 километрге. Союздан калган темир жолубуз. А биз азыр кайра жаңылап мына 65 километрин куруп койдук. Эми дагы бир коомчулуктун бүйүрүн кызыткан, сиз буга чейин кыскараак эле жооп берип келген суроого келели. Мына УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев менен сиздин жолуңуз 2005-жылы биригиптир. Саясий үзөңгүлөш катары, жакын мамиледе болуп келдиңиздер, депутат катары, саясий тагдырыңыздар бир катары чогуу камалып чыктыңыздар. Үй бүлөлүк катыштагы досуңуз болуп келген. Бирок 2026-жылдын февралынан кийин саясий жагдай өзгөрдү. Сиз ал кишини кызматтан алдыңыз. Бирок ал киши сизди президенттик шайлоодо колдоорун улам айтып келатат. Ушул учурда ал киши ошол мамлекетти жакын жолдор менен басып алууга аракет кылган деген айып менен бир соттон соттолду, экинчи соттон мындай апелляция берди да. Ал киши менен Камчыбек Ташиев менен жеке мамилеңизге келсек адегенде өзгөрдүбү жеке мамилеңиз? Мындай жолукпай, жүз карашпай калдыңыздарбы? Же жолугуп турасыздарбы? Ушу суроого жооп бербей эле койсом болот эле, бирок эл кайсы суроо болбосун ачык жооп берем дегендей эми берейин. не сурап атат? Эми да биз 20 жылдан бери 2005-жылы парламентке депутат болуп келгенден бери таанышып, дос болуп, үймө катышып, чай ичип келдик. 2020-жылы болсо баягы түрмөдөн чыгып бийликке олтургандан кийин аны ошол атайын кызматтын башчысы кылдым. Да жакшы 5 жыл жакшы иштеп берди. Бирок бир кемчилиги ушул жакындарын, классташтары дейбизби, группалаштары дейбизби, жакын адамдары дейбизби, ошолорго жакшы көз сала албай калган үчүн, баягы жакшы көзөмөлдөй албай калган үчүн эле баягы кызматтан кетти. Анан анча мынча баягы кемчиликтери да бар дегендей
Адам болгондон кийин кемчилик болбой койбойт. Баарыбыз эми жаңылабыз. Иштебеген адам жаңылбайт дегендей, пайгамбар эмеспиз дегендей. Анан эми дос бойдон кала берет, эми анан кызматка алып келем деген планым жок. Кызматка келеби келбейби деп атпайсызбы ошондой. Планым жок. Эми ал эс алыш керек. Балким өткөн кеткенди баягы сар эсеп салып, балким ката кетирген моменттерин эстеп өзү деле баягы түшүнөр деп ойлойм да. Анан эми ошол эми кызматка келбейт азырынча. Жалаң эле каталарды кетирди дегенден алыс, мында эмгеги бар. Аны эл деле көрүп турат. Кошумча бар, могу ийгиликтерге жетишкендин кошумчасы бар. Берилген тапшырманы тим эле тездик менен, чагылгандай тездик менен ошол күнү аткарып, ошол күнү кечинде жооп берет. Мен акыркы 2 жылдан бери өзү деле билет, какшап айтып атканмын. Ушинтип эл арасында сөз бар. Жанагылардын, криминалдардын буюмдарынын жарымын төгүп, жарымын менчиктей болуп атат деп атат. Кустургандардын жарымын кустуруп, жарымын чөнтөгүнө кустуруп атат. Деп атат десе беле мен барып текшерип келейинчи деп эле 2 күндөн кийин келип эле анан кагазын алып, мына мен барып суу жерден астынан таптаза экен деп эле келе берчү. Анан кызматтан алгандан бүт чыккандан кийин анан келип туруп анан башын шылкыйтып анан айтты. Да мен ката кетирипмин, ошо жагын мен ишенип туруп алыпмын. Сен айткандарыңды ошол мезгилде эме кылсам болмок экен деп. Айттым, мына кеч болду уже мына. Кызматтан кеткенден кийин демек жолуктуңуздар. Канча жолу жолугуп? 1-2 жолу кабыл алдым. 1-2 жолу кабыл алдым. Ошол жерде бүт кемчиликтерин айттым. Не болду десем, сен көрдүңбү десем, көрдүм деди. Мен ката кетирипмин деди. Контролдобой баягы ишенип жүрө берипмин. Жакындарыма ишенип жүрө берипмин. Дигил жанакы Эду эле камакта айткан. Эду анан баланча түкүнчөлөргө ишенип жүрө берипмин деп күнөөсүн мойнуна алды, катачылыгын. Ал бирок сиз айттыңыз тергөө чечсин деп. Биринчи соттон күнөөлүү деп табылып пробация берилди. Эми азыр акталам деп кийинки сотко кайрылды, кийинки инстанцияга азыр жүрүп жатат. Кийинки сот актаса эмне болот? Же сиздин командаңызга кайра кошулушу мүмкүнбү? Сиз ал кишиге дагы деле ишенесизби? Дайыма айтып келатат, колдойм деп. Эми президенттик шайлоого баруу ниетим жок деп баса белгилеп келатат. Сотко андай чечим чыгарыла, мындай чечим чыгарыла деп биз басым жасабайбыз аларга. Сот кандай чечим чыгарса ошондой чечим чыгарат да. Эми соттун жыйынтыгын көрө туралы. Ал эми шайлоого барам десе, мен өзүнө деле айтканмын, кызматтан алып аткан күнү. Шайлоого катышам десең, ада жол ачып берейин, мына катыш. Салмагыңды билип аласың. 2 иштен 1 иш болуп деп ошондо эле айткан, жок мен катышпайм, мен сага каршы чыгып шайлоого барбайм деп. Кызматтан ала элек кезде деле айтсам керек эле. Анан кийин колдойм, мен колдоп чыгам командам менен деп жарыя кылды, аны көрдүм. Бирок башында ошондой сөз болду эле, адегенде мен президент болом, андан кийин сага мүмкүнчүлүк берилет. Жок, вообще андай болгон эмес. Ал жанакы достор айтып жүрбөйбү? Анан Куран кармашкан, анан нан тиштешкен деп, мына Кудай төбөдө карап турат, өзү деле калп айтып турат. Эч кандай андай соодалашуу, анан мен болоюн, анан мен дейин. Эми ушунча болду эми айтайын, эми сен сурап калдың. Мен өзүмдүн планым болгон. 6 жыл отуруп эле, ушу мынакей 2027-жылы мен өзүм шайлоого барбай эле, ушу даяр болуп калса, ушу даяр болуп жакшы иштеп калды, тажрыйба топтоп эми даяр болуп калса, ушул камчы катышса, мен катышпай эле анан камчыны президент кылып коюп мен эс алууга кетсемби деген менин өзүнүн планым болгон. Ушул мөөнөттөн кийин. Ушул мөөнөттөн 27-жылы эми январда шайлоо болот да. Ошогон ушундай кылсам деген менин планым болгон. Өзүнө 1 жыл калганда айтканмын. Баягы 1 жыл мурун, баягы кызматтан кетердим. 2 жыл мурун десек болот. 2 жыл, 3 жыл болуп калды ошондой деп. Мен деле эми 4 жыл чет өлкөдө тентидим, 4 жыл түрмөдө чиридим. Эми 6 жыл монтип тиги конвой менен жүргөн сыяктуу эле жүрөмүн. Чачым агарды, эми мен деле эс алайын, небере чөбөрө бар деген, ошолорго көңүл бурайын деп, эми кептин ачыгы мен ушинтип өзүнө да айтып, даяр болгон, даярдан, айлана тегерегиңди тазала, тарбияла деп ошентип келгенмин. Анан карасам даяр эмес. Сотрудниктерин баары тинтип атат. Айлана тегерегиңдин баары асманда жүрөт, учуп алды. Дебем бо 75-тин эмеси боюнча. Ага чейин, каттары боюнча парламенттеги жана 2ге бөлүп депутаттарды сен бир кел генерал тараптасыңбы же бу тараптасыңбы деп баштагандан анан чакырып алып айттым. Мындай иш болбойт. Элди 2ге бөлбөш керек. Анан кийин андай түндүк түштүк деп бөлгөндөрдү мен жестко неме кылам, наказать этемин. Эми эл биригип бир Кыргызстан болуп баратса, анан сен тияктасыңбы же бул тараптасыңбы деген болбойт андай. Мен сени кызматтан алып атам ошон үчүн. Капа болбогун деп туруп анан сен кийинки шайлоого катышам десең шайлоого шарт түзүп берем деп айткам. Сиз айтып туруп алдыңызбы? Ал киши күтүүсүз болду деген эле. Жок, айтып туруп алдым. Айтып өзүнө. Ал эми Германияда жаткан телефондон айттым. Мына момундай болуп атат биякта. Чатак. Парламентти 2ге бөлүп уже момундай болуп атат. Десем, болду, сенин чечимиң, эч кандай эмем жок.
Анан тиги бу деп ошентип анан айтып. Күтүүсүз болду деген эми күтүүсүз болот да, телефон чалып сен кызматтан кетип атасың деп айтып атсың. Ачык жооп бергениңизге рахмат. Мына Мен сиздин жашыра турган эчтекем жок деп атпаймынбы? сиздин мөөнөтүңүз дагы биринчи мөөнөтүңүз соңуна чыгып келатат. Өзүңүз айткандай оор күндөр өттү, чоң проекттер башталды. Дегенде сизди ар жерге капсула эле салып жүрө берет деп сындап дагы чыгышкандар болду. Анын натыйжасы дагы көрүнүп атат. Деги эле өзүңүз жеке өзүңүз сырттан ар ким ар кандай баа берет? Өзүңүзгө өзүңүз кандай баа бересиз? Өзүңүздүн ишиңизге 10дон канча бересиз? Канааттандыңызбы? Мен өзүм баа бере албайм, эл берсин. Албетте мен тим эле идеалдуу иштеп атам, өзүм идеальный адаммын деп айта албайм. Пайгамбар эмеспиз, иштебеген киши жаңылбайт, иштебеген киши кемчилик кетирбейт. Да, иште кемчиликтер бар, жок эмес. Бирок ийгиликтери көбүрөөк болуш керек деп мен өзүм ойлойм. Так мен өзүм баа бере албайм. Эл берсин баа. Жарайт, анда. Сиз бериңиз, сиз канча бересиз? Сиз канча бересиз? Айтыңыз. Мен эми 10дон канча бересиз азыр? Мен сизден бүт республика боюнча жүрүп аткан иштерди көрүп турасыз. Тышкы саясатты көрүп турасыз. Мына сиздиги баягы дүйнөлүк саясатта жүргөн адамсыз. Эми бай азаттыкта жүрдүңүз дегендей. Америка, Европа канча баа бересиз сиз өзүңүз? Мындай кылалы. Так айтыңыз гана. Жок, буйта барыңыз, ачык айтыңыз давай. Мен журналистмин да. Жок, бериңиз да бар. Мен Как гражданин бериңиз да Кыргызстан. Баа берип койсом, анда бул интервьюнун бар баасы кетип калат. Жок, мен сизге токтоп туруңуз, эми мына токтоп туруңуз азыр. Интервьюга шылтабаңыз. Просто эле как гражданин катары эле бериңизчи, журналист катары эмес. Гражданин катары канча бересиз? 10дон 8 берем. 8? Жакшы экен. Рахмат. Мына болду, бүттү, башка эчтеке. Кемчиликтериңиз да бар албетте. Кемчилик болбойт. Мен иштебей жатып алсам анда кемчилик болбойт. Кемчиликтердин бири катары биз эсептейбиз, бул сиздин ачык айтыңыз. билигиңиздин тушунда 10догон жарандык активисттер, журналисттер, саясатчылар камалды. Атаандаштар атага оппозиция деп коебузбу. Анан сөз эркиндиги боюнча рейтингтерден артка кеттик. Ушул маселелерди мен айтат элем. Анан артка кылчайып карап, алардын ар биринин тагдыры бар да, сиз да түрмөдө отуруп чыккансыз. Өкүнгөн учурларыңыз болобу ошого? Баягы камалып чыгып аткандарды, журналисттерди айтып атасыз го дейм, блогермин деп баягы неме кылгандарды. Эми 10догон адам. Эми мындайда бизде кандай десем эми. Бизде баягы 30 жылдан бери парламентте ээлеп алып отургандар болду, Микрофонго чыгып эле кыйкыра берет, Акаев касыла берет, Бакиев касыла берет, андан Атамбаев касылды, Жээнбеков кадил асылып жүрдү. Анан баягы илгери интернет жок мезгилдерде биз телевизор көрчү эмес белек, жалаң эле. Азаттыкты көрчү элек, укчу элек, анан телевизор көрчү элек, анан мен деле ошо жаш кезимде отуруп алып эле, могул молодец экен баланча. Акаевка монтип айтып салды. Ой, тигиге тигинтип айтып салды деп мен да кызыкчумун. Анан мен да ошолордой болгум келип эле ушинтип умтулчумун да. Анан көрсөм мен 2005-жылы келип туруп, баягы казандын ичинен кайнай баштагандан кийин көрдүм да, таң озурайын. Кээ бирөө бул популисттик кылып эле демагогия менен эле заниматься эте берет турбайбы деп ошондо билдим да. Мен өзүм саясатка барып, казандын ичине кайнап аткандан билдим. Жана камалып чыкты деген айрым журналисттер, көбүнчө блогерлер чыгып алып, ошолорду туурайбыз деп эле баягы чыгып алгандар болду да. Ошолорду туурайбыз деп эле чыгып алып эле тигини деле тартат, муну деле анан кыйкыра берет жөн эле чыгып алып көчөгө чыгып алып эле. Кокуй, бул туура эмес, тиги туура эмес. Ошентип кыйкырып. Анткени ошолордон үлгү алышты да ошолор. Үлгү алып, анан кийин система баягы түзүлдү да, жооп берчү мыйзамдар өзгөрүлдү, президенттик башкаруу болду, анан мыйзамдарга жоопкерчилик болду да. Эгерде бирөөнүн туура эмес маалымат таратсаң жооп бересиң, бирөөнүн беделине шек келтирсең жооп бересиң деп. Бирок булардын баардыгын эле камай бериш керек беле? Эми көбүнчөсү эле чыкты го. Эми камалгандар эми баягы айдан жылдан ашык отуруп чыгышты. Эми алар эми ошентип баягы туура эмес маалымат тараткандарды камап аткандарын көрдүм. Мен каматкан жокмун да. Мен камабайм да, мисалы мен кама деп да айтпаймын. Мыйзам каматат. Тышкы ички иштер органдары, прокуратура, ГКМБ алардын милдети мыйзам боюнча. Сиз президентсиз да, баарынын башында сиз турасыз. Азыр эми айтып берейин. Алардын милдети мыйзам боюнча алар сураш керек андан. Мисалы Эшмат бирдемен айтса, туура эмес маалымат таратып, элди дүрбөтүп, баягындай кылып атса, барып туруп, токто, сеники мунуң туурабы же туура эмеспи? Туура эмес болсо алып барып туруп камап коюш керек, же жоопко тартыш керек, штраф салыш керек, 15 суткага камап коюш керек дегендей. Анан же болбосо камап алып сол эми тартип деген болуш керек да. Эгерде тартип болбосо, мамлекет чачырап кетет. Билесиңер да, тартип жок мамлекет кандай болот? Бардак болот ал. Эгерде тартип болсо, анда күчтүү мамлекет болот. Элдери дагы ошо тартипке үйрөнөт.
Үйрөнүш керек. Айрым учурларда эми тартипке чакырыш үчүн деле сен эмне туура эмес маалымат чыгарып атасың, дүрбөтүп атасың элди деп туруп деле алып барып бир 5 суткага 15 суткага камап койгон учурлар болушу мүмкүн. Аны мен барып туруп сен кама, милиция же болбосо прокурор кама же ГКМ кама деп айтпайм да, мыйзам камайт аны. Мыйзам. А эгерде өзү камабай унчукпай былтыйып отурса, эртең мен деле сурайм же мыйзам деле сурайт да. Бул сенин милдетиң, моуларды сурап коюш чакырып, эмнеге көңүл урбай отурасың буга дейт да. Анан алар мыйзамды окуп алып туруп, окуй бул менин милдетим деп барып туруп, анан кийин аларды жоопко тартып атат. Сотко берип атат. Соттон акталып да чыгып кетип аткандар бар. Мисалы мына кемпир катчыларды сот 100% актабайды го. Ооба, алар бирок ага чейин бир топ отурушту. Мен мисал катары ырчы, таланттуу Аскат Жетигенди айтат элем. Кудай буйрса, мына август айында анын жаза мөөнөтү өтүп чыгат экен да. Аскаттын ишмердигин карап отурганда ал сиздерди мындайча айтканда сөккөн. Аябай жаман ачуу сөккөн. Ооба, аны уккан ким гана болбосун өз дарегине катуу жини келет. Бирок ошол үчүн камалып кеткен болуп атпайбы ал? Ал эми билбейм, анысы ал сөккөн үчүн мени кимдер гана сөкпөй эле. Бирөөнө көңүл бурган жокмун. Айтым койгула деп коем аны. Мага мисалы мен жеке мен эме кыла турган болсо. Анын башка бир призывы болушу мүмкүн, же болбосо бир уюштуруп аткан иши болушу мүмкүн, чакырыгы болушу мүмкүн да. Чыккыла көчөгө, анткиле, минткиле деп эле элди чакырык кылып атса, чакырык үчүн жооп бериш керек да. Туурабы же туура эмеспи? Жооп бериш керек, бирок узакка камалып калды ал жигит. Билбейм, аны канча камалганын билбейм аны. Андан сырткары Каныке Аранова деген бир активист аял бар экен, ал дагы бир топко камалды. Анан 12 жашар кызы бар экен. Мен жок дегенде ушул кызым 14 жашка чыкканга чейин туруп турайын, андан кийин өтөйүн жазамы десе дагы соттор мүмкүнчүлүк бербей атыптыр. Негизи мыйзамда мүмкүнчүлүк берет экен. Мисалы Айда Саляновага байланыштуу ошондой болгон. Сиздин ушул иштен кабарыңыз барбы? Жок, мен билбейт экенмин аны. Балким караштырып көрөрсүз. Сиз Конституциянын гаранты катары. Мен караштырып көрөйүн, азыр мен өзүмө жазып алайынчы азыр. Каныке Аранова. Каныке Аранова деңиз. Ал качан камалган экен эле? Бир топ жыл мурда камалыптыр. Россиядан алып келип камалган экен. Анан жогорку сот ошол 12 жаштагы кызым, жалгыз аял экен, 12 жаштагы кызым 14кө чыкканга чейин жаза мөөнөтүмдү жылдыра тургула десе болуптур да. Негизи эле сиз буга чейин бир интервьюңузда мен боорукер адаммын деп айткансыз. Анан карап туруп өкүнгөн учурларыңыз болдубу? Каап жазасы оор болуп калды деп. Сиз окуп атасыз да интернеттен, маалыматтардан. Эми маалыматтарды деле мен акыркы ошо президент болгондон бери көп карай албай калдым. Мурда болсо аябай постоянно карап турчу элем. Анан кийин эми өкүнгөн учурларым мен интернеттен көрүп деле өкүнгөн жерим жок маалыматтардан. Баягы маган жанакы ырайым жазып кайрылышат го. Ошондо карап отуруп, ушул жөн эле соттолуп кетиптир, же болбосо жеңил эле кылмыш экен, оор кылмыш деле эмес экен, ушуга көбүрөөк берип коюптур деп анан жылдарын кыскартып, же болбосо дароо эле чыгарып ийген учурларым бар. Мисалы сиз айттыңыз го, айкөл сүзбү, айкөлмүн деп жүрөсүз деп. Эми мындан артык кандай айкөлдү көргөзүш керек? Эми аттарын атабай эле коеюн. Түрмөдөн чыгардым, макул деп дарыланып кел деп жибердим, башка кылдым, келди, бардыгын кылып бердим мисалы. Анан кичине мындай бир айкөлдүктүн дагы чеги болот да. Айкөлдүк кылган адамды дагы айкөлдүк кылды деп билиш керек да, туурабы? Айкөлдүк кылган адамды, бул жумшак экен же коркок экен, менден коркту деп билбеш керек. Мен өзүм айкөлмүн, бирок жумшак адаммын, бирок жумшактыгымды баягы коркоктук деп эсептеп албаш керек да. Анан жатып алып анан кийин мына жазда революция кылабыз, күздө революция кылабыз деп көрүнгөндөн акча топтоп, акчап келип алып анан тиге таратып, буга таратып, атып анан өз колу менен өзүнүн жакындарын түрмөгө тыгып алгандар да бар мынакей. Барбы ошондойлор, билесизби? Бар. Билдиңиз ким жөнүндө сөз болуп аткан? Мынакей, мындан артык эмне кылышым керек? Эгер менин ордумда ал киши болгондо же башка киши болгондо түрмөдө чиритмек аны мисалы. Же туура эмес айтамбы? Эми алар дагы сиздин атаандаштарыңыз да, кантсе дагы ошолордун шайлоосуна жол берилеби? Азыр токтоп туруңуз. Мен аны атаандаш деп эсептебейм. Атаандаш боло да албайт мындайча айтканда. Текеберчилик болбосун же болбосо мындай мактанычтык болбосун, жөн гана мен коем Кудай үчүн, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн мен бир ушу бир айкөлдүк кылып коеюнчу. Эми аздыр көптүр ушу иштеди эле, эл башкарды эле деген эле мааниде мен ага карыз эмесмин. Мен корко турган эч нерсем жок мисалы. Ошентип койсом анан өзүнүн жакынын, бала чакасынын жакындары менен кошуп туруп, өз колу менен түрмөгө тыгып албады. Мен тыккан жокмун аны. Мен камап койгула да деген жокмун. Анан баардыгы немелер фактылар менен турат го. Эми сөз Атамбаевдин бала чакасы жөнүндө акыл керек болчу. Акыл айтыш керек болчу. Ай балдарым токтогула, койгула окуй, алыңар жетпейт силердин деш керек болчу. Ал убак биздин убак өтүп кетти болду деш керек болчу. Өзү жатып алып тияктан муну кылгыла, бул жумада тигини качайт эткиле, тиги жумада тигини качайт эткиле деп атып, өз баласын алып барып түрмөгө тыгып алды. Ага мен күнөөлүүмбү?
Көрдүңөр да тигине жазда кылабыз, анан күздө кылабыз дегенин уктуңар го. Видеодон. Анын баары турат да, жөн эле реалдуу болгула да мындай. Силер калыс болушуңар керек да, журналисттер. Бир эле тарапты баягы күнөөлөй бербей, экинчи тарапты анализдеп туруп анан андан суроо берип, андан кийин күнөөлөсөңөр, анда мен күнөөмдү мойнума алат элем. Албетте биз калыстык кылып ал видеолорду дагы чыгардык да. Бул деле боорукерликке киреби же кирбейби? Боорукерликке кирет. Анан ошол жанагы сын боюнча айтып атпаймынбы мен? 8ден 10дон 8 дебедимби? Жана 2нин ичине кире турган нерсе соттордун маселеси. Сот адилеттиги боюнча. Бизде дагы деле сот адилеттигине ишенбөөчүлүк күч да. Бул сот адилетсиздигин эң башынан өткөргөндөрдүн бири сизсиз. Анан эмне үчүн мындай боло албай атат соттор? Айлыктарын көбөйттүңөр, менимче 500 000 сомго чейин көбөйттүңүздөр. Эмне үчүн соттор адилет болбой атат? Элдер дагы деле соттор ак үйдү карайт дегендей ишеним бар. Соттор ак үйдү карашы мүмкүн, ошо сиз айтып аткан жанагындай саясий маселелер болсо, же болбосо башка маселелер болсо, ал мындай маселелер жалпы республика боюнча каралып аткан иштердин 0,01% эле болушу мүмкүн. Эң негизгиси Бишкекте эле. Анан калган жак боюнча соттордун бардыгына мен айтамын. Сотторду баягы беседа кылып туруп, маектен өткөрүп туруп анан жибересиң да. Ар бирин айтып атам. Мына эмгек акыңарды көбөйтүп берип атабыз, үйүңөрдү чечебиз, машинаңарды чечип беребиз, силер 5-10 тыйынга кызыкпагыла деп. Эгерде кимде ким мыйзамсыз, адилетсиз чечим чыгарса, өз керт башың менен жооп бересиң деп атабыз. Эми пендечилик кылып эме кылып атышы мүмкүн, эми анча-мынча туура эмес чечим чыгарып коюп атышы мүмкүн, адилетсиз. Анча-мынча паралуу койгондорун кармап атабыз. Бирок мен 100% ишенимди айта аламын. 2020 жылга чейинки соттор менен азыркы соттордун айырмасы асман менен жердей. Да, кемчиликтер бар, бирок бир элдин ишеними, мисалы райондордо, кичи шаарларда, облустарда, анан Бишкек жогорку соттордо мурдагыга караганда, мурда мисалы 20% ишенич бар болсо, азыр бир 70-80% ишенич бар. Кээ ошол сиз атап өткөн саясий иштерде, да, действительно карап коюш мүмкүн. Муну эмне кылам деп. Демек, ак үйдөн кандай нускама болобу ошондо? Жок, нускама деле болбойт. Алар эми соттор баягы мурдатан көнүп алган да, ак үйүндө дейт. Бирок соттор деле ал туура эмес чечим чыгарып салып аткан жери жок. 100% эле тим эле баарын эле соттоп оттой аткан. Мисалы, бир мисал алайын да. Жана айттым го, бир Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында бир маңкурттар деген сыяктуу. Тыштан же болбосо иштен бирөөдөн каржыланат дагы, анан уурдуруп эле кете берет. Бир мындай бир кокуй эле кокуй, тигиндей мындай деп анан чакырыктарды кылат, чыккыла көчөгө, анткиле, минткиле, митингге келгиле деп эле ошентип бергендерди анан соттобой, сот эмне кылат анан? Кокуй муну деле актап ийейин десе, анда мыйзам иштебей калат эртең. Тартип жок болуп калат да. Кандай болот анан? Сөз эркиндиги жок эле деп акырат. Сөз эркиндиги бардыгы эле ачык эле айтып атпайбы? Бирок сен калп айтпа. Бирөөнүн беделине шек келтирбе. Элди дүрбөтүп чакырыкка жөн эле бир болор болбос кумурскадай нерсени пилдей кылып алып туруп чакырык жасаба. Каалаганыңды сүйлөй бер. Эгерде сот акча алып атабы, мына могу сот акча алды деп кыйкырып чык. Ал сотту сразу дароо кызматтан алып туруп камайбыз. Мына могул министр же болбосо прокурор же болбосо могу милиция пара алды же болбосо могу жерден акча жеп алды деп туруп алып келип көрсөт, ачыкка чыгар. Аны дагы кызматтан алып камайбыз. Мына сөз эркиндиги деген ушулбу? Анан далили жок эле барып алып эле элди үрбөтүп неме кылып атсаң туура эмес да. Марттын башында сиздин пресс катчыңыз Аскат Алагөзов активисттерге, журналисттерге жана саясатчыларга байланыштуу иштер кайра каралышы мүмкүн деп комментарий тараткан эле. Бул ошо Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан аз өтпөй болуп атат да. Демек бул маани ошол камоолордун кайсы бир бөлүгүн Камчыбек Ташиев бөлүшөт дегенге жатабы? Жок, андай жатпайт ал эми. Ал башка бир мындай ой менен берсе керек. Мен оккан деле жокмун. Сиздин айтууңуз боюнча кимде ким эгерде кайра каратам дей турган болсо, жаңачылган жагдай деп берсе, кандай гана иш болбосун, ал Камчыбек Ташиевке тиешелүү ишпи, же мага тиешелүү ишпи, же сизге тиешелүү ишпи, эч кандай айырмасы жок. Кайра караганга мыйзам жол берет да. Эгерде ошондой болуп, жаңачылган жагдай деп кайра каратам десе, карата берсин, ким болбосун мейли. Аны именно Камчыбек Ташиевке байлап же болбосо бийликке байлаштын кереги жок. Эми эл аралык тышкы саясат боюнча глобалдык бир темага да кезек берсек, мына аз мурда Кыргызстан Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине убактылуу 2 жылга мүчө болуп шайланды. Бул тарыхый учур. Себеби Борбор Азиядан буга чейин Казакстан гана болгон экен. Андан кийин мына аз күн мурда эле сиз Чолпон Атада көп өлкө башчыларын кабыл алдыңыз. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жаңылбасам 25 жылдык юбилейлик саммити өткөн атат чоң саммит. Анан дүйнөдө мындай тышкы саясатта өзгөрүүдө, ушундай жаңы кырдаал өзгөрүп турган учурда, геосаясий жаңылуулар болуп турган учурда Кыргызстан өзүн дүйнөлүк картадан каерден көрүп атат, кандай өңүттө көрүп атат?
Буга чейин биз глобалдык маселелерге көп аралаша беришмес элек да мындай. Мен эсиңиздерде болсо, архивди көтөрсөңүздөр чыкса керек. Биринчи эле күнү кызматка киришкенимде мен дүйнө жүзүнө жарыя кылганда айткам эле, Кыргызстан эч кимге көз карандысыз мамлекетпиз, өз алдыбызча. Мындан ары көп векторлуу саясат жүргүзөбүз деп. Эсиңиздерде болсо. Ошол айткан сөзүмдү бүгүнкү күнгө чейин мына уже 6-жылга жакындап баратат, сактап келатамын. Мындан ары да сактайбыз. Көп векторлуу саясат жүргүзөбүз, бир мамлекеттин көзүн карап отурбайбыз. Бирок кызматташтыкта биздин союздаштар, стратегиялык өнөктөштөр менен жапжакшынакай мурдакыдай мамиле кыла берет. Ошонун негизинен мына жыйынтыгын көрдүңүздөр. 5 жылдык жыйынтыкта кече жакында бизге жанагы Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешине 2 жылга мүчө болуп шайландык. Бул дагы ошол 5 жылдык тышкы саясатыбыздын жемиши десек болот. Туурабы же туура эмеспи? Албетте, бул тышкы саясатыбыздын жемиши. Бул чоң жеңиш болду. 142 өлкө колдоп берди. 195 өлкөнүн 142си колдоп берди. Биз өттүк. Эми 1-январдан баштап тышкы саясатка, глобалдык саясатка биз Кыргызстан аралаша баштайбыз. 1-январ 2027-ден баштап 2 жыл бою ошол дүйнөдө болуп аткан окуяларга биз аралаша баштайбыз. Мурда өзүңүз айткандай чындап эле өзүбүздүн ички саясатыбызды тыңгылыктуу башкара албай аткан болсок, эми азыр тышкы саясатка да аралашабыз. Бул деген сөз Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлде төбөсү көрүнүп тааныла баштады деген сөз да. Эми алдыда Кудай буйрса 2 жылдын ичинде мындан да жакшы деңгээлге көтөрүлгөнгө, Кыргызстандын жеке кызыкчылыгын көздөгөнгө, андан сырткары ушул согуш болуп аткан өлкөлөрдө калыс туруп бергенге биздин эркибиз да жетет, күчүбүз да жетет. Андан тышкары бизди түйшөлткөн дагы бир маселе бар. Бул глобалдык экологиялык, климаттык коопсуздук маселеси. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн ээрип баратышы боюнча түйшөлүүлөр бар. Ушул жаатта Кыргызстан бир ошол чоң трибунадан сунуштарын берип өзгөртүү болобу кандайдыр бир? Бул маселе боюнча мен оондо көтөрүп эле келатпайм. Оонго барган сайын. Могу сентябрда барганда дагы көтөрөбүз. Андан сырткары ушул 2027 жылы могу келаткан жыл октябрда Бишкек +25 деген биздики экологиялык тоо саммити өтөт. Ошол жерде дагы абдан чоң мындай глобалдуу, масштабтуу иштер каралат. Бир топ документтерге кол коюлат, чечимдер кабыл алынат. Бул жагынан биз активдүү иштеп келатабыз. Рахмат. Сиз 27 январга белгиледиңиз президенттик шайлоону. Президенттик шайлоого барасызбы? Барам. Мен жана башында айтпадымбы, өзүм дагы бир срокко, дагы бир мөөнөткө барышым керек болуп калды. Барсаңыз атаандаштык шарты кандай болот? Мисалы, эң сизге келишки истеген атаандаштарыңыздын да шайлоого катышына жол берилеби? Бардыгына жол ачык. Ким барам десе, бара берсин. Орусча айтканда флаг в руки. Эч кимди биз чектебейбиз. Муну диге неме кылып койгула, анан диге буга бут тоскула же болбосо дебейбиз. Мисалы, шайлоо таптаза өтөт. Мен могу парламенттик шайлоодо жарыялабадым беле, билесиздер да. Ар ким өзүңөрдүн мына шайлоону укугун элге бердик. Мурда элге берилчү эмес. Мурда кагаз менен бюллетень санап туруп, биринчисиникин экинчисине кошуп коюп өткөрүп койчу. Азыр андай жок да, билесиңер да. Ишенесизби таза шайлоо системасына сиз? Техникалык жагынан мен абдан ишендим. 15 мүнөттүн ичинде 8де чыгып калат результаты. Ошол сыяктуу эле эми, конечно, парламенттик шайлоону мен жарыялагам, бирок анча-мынча аралашуулар болуп, сен алып кой кандидатыңды туураңды, сен бул жерге койбо, тиги жерге кой деген дагы болуптур. Аны барып ошол жагынан ишенич болбой атат. Эми парламенттикте кийинкиде андай болбойт. Таптаза болот. Бул президенттикте бир эле округда. Сен алып кой, анан тетиге Бакенге барып кой деген болбойт. Бир эле округ. Эми муну деле убакыт көрсөтөт, аманчылык болсо көрөсүңөр. Эч кимди чектебейбиз. Бирөөнө бут тоспойбуз. Мыйзам кандай болсо ошондой коюп, ар бир кандидат бара берсин. Бара берсин. Мурдакыдай албетте мугалим, жанагы врачтарды колдонуу, анан диге агитацияга диге иштегиле деген андай болбойт. Аны убагында биз иш менен далилдейбиз. Сөз менен аз мактанбай турайын. Урматтуу президент, сиз ачык суроолорго ачык жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Эң негизгиси журналисттер калыс болуңуздар. Бир тарапка тартып ийбеңиздер да, эки тарапты тең анализдеп туруп, анан кийин элге жаңылыктарды берип турсаңар, ошондо да эл адашпайт. Экинчи тарапты чыгарайын деп сизге келдим да. Макул. Рахмат.